Бул кандай госрегистр? Буга деле китеп жасап берет, тиги деле кызыл китеп берет. Адам 5 бала бар, менден 3 бар. Эми озо жолдошумду каматып салып атат. Мен апасынан мага ушундай мамиле кылып атканына мен аябай нааразы болуп атам да. Жалал-Абад облусунда өтүп жаткан элдик жолоочулардын кербени бүгүн 13 июнда Токтогул шаарына жетти. Облус башчысы жергиликтүү тургундар менен жолугуп, алардын көйгөй талаптарын укту. Жолоочунун жүрүшүндө көтөрүлгөн маселелердин басымдуу бөлүгүн укуктук мүнөздөгү көйгөйлөр түздү. Тактап айтканда, кайрылуулардын дээрлик 90% жер, мүлк, документтештирүү жана башка укуктук маселелерге байланыштуу болду. Мүмкүнчүлүк чектеген аутист балам бар. Ошого карабастан мен бир тууган агам Мунарбеков Мелис үй бүлөлүк зомбулук көрсөтүп мага анысы аз келгенсип могу Токтогул районунун жакында сотунан выселенияга турак жайдан чыгаруудан чыгарып салышты. Ушул боюнча 207 беренин негизинен арыз жазып мен кайрылгам. Бардык жердеги кайрылбаган жерим калган жок. Биздин үнүбүз президент Садыр Жапаровго жеткирип бериңиздүү өтүнөм. Үчү боюнча экспертиза назначение кылсак башында легкий деп чыкты. Ону менен макул болбой койду. Жок, меники андай болбойт. Назначение кылдык комиссияны. Бүгүнкү күнү жыйынтыгы чыкты. Бирок бүгүнкү күнү бул кишинин апасы да ушу 70ке чыгып калган апа. Ал киши да жүрөт. Күндө арыстанып, ыйлайт. Өзүмдүн бир тууган кызым, төрөгөн кызым мен үйдөн чыгаргысы келип атат. Байкеси келип ыйлайт, бир тууган байкеси. Бүгүнкү күнү апа бөлөк үйдө турат, байкеси аялы менен бөлөк үйгө чакырдык. Айла жоктон чыгарып, охранный ордер берип, министрлер ушу бүгүнкү күнү карап отурат. Болду маселе ошондо эле. Үйдү сата элек. Ошол боюнча максаты үйдү сатып, анан бул кайра ошо мен баламды лечение кылат элем, Турциябы, Казакстанга барып кылам деген ой менен жүрөт. Мунун баарын ойду апасы менен байкеси бизге келип толук түшүндүрмө берип атат. Үйгө барсак эле бул ызы чуу кылып айдап чыгат бизди. 6 айдан бери следствиядан немебиз чечилбейт. Ушинтип эле же ишибиз жок, же ашыбыз жок эле ушунун ызы чуусу менен жүрүп калдык. Бунун максаты атасынан калган үйдү сатып, баласын алып Түркияга кетмек экен. Мен канча жолу түшүндүрүп айттым, канча кой кызым дедим. Эч кандай эчтекеге келбей атат. Канча акча керек сага десем, 2,5 миллион дейт. 2,5 миллионду мен таап бере албайм. Бул ушундай ажаанданып, мен ушеке чыгып, мен сүйлөгөндөн деле мен өзүм чындыгында уялып атам мен. Чындык кайсы жерде болсо ошол жерге чечип бериңиздер да. Бул апаныкында сөзүн баардыгын уккула, тиги кызыныкында уккула, бияктан ошо адилеттүүлүсүн баардыгын карап берип, ошол жактан мыйзам жагын чечип бериңиздер. Балам эпилепсиясы кармаганда мага кыйын болуп калат экен, видеого тартып алгам. Фанат менен отурам. Барбы дагы сурооңуз? Эмнеге 2 айдан бери свет жок? Бул өзүнүн трансформатор, жеке трансформатор, частный, биздин баланста трансформатор эмес бул. Ошо анан берки трансформаторго келе турган светти баары өчүп калдырып атпайбы? Ушу жетекчинин светин 3 күнгө өчүрүлөчү бир көрсүн. Үйүн. 3 күн өчүрүлөт, хорошо, көрсүн. Жер участогунун баарында чечим менде турат. Анан менден башка да бирөөгө чечим чыгып, ага документ жасап берип коюшту. Мен жериме ээлик кыла албай жүрөм. 11 жылдан бери ушундай кыйналып жүрөм. Кадастрга, прокуратурага, мэрияга, милицияга арыз менен кайрылдым. Эч булардан эме жооп ала албай атам. 6 жыл болду. Өзүм жериме өзүм ээ боло албай. Мен айке жүгөр сеп койгом. Бул фундамент коюп, эми стройкасын баштап тамсалам деп атат. Мен айтып коеюн обл прокурорго. Ушул госрегистрдин адистеринен баштап, картографтардан геодезистердин баардыгын изилдеп, ушул неме кылыңыздар. Бул жерде аябай элдер эки-экиден кырылышып урушуп атат. Жалал-Абад облусуна жумуш жетиштүү. Бирок бардыгы эле жетекчи болгусу келет. Бул тууралуу президенттин аймактагы өкүлү Тилек Текебаев Токтогулда элдик жыйында билдирди. Ал мисал катары тазалык муниципалдык ишканасы адамдарды жумушка алууга даяр экенин, бирок калоочулар жок болуп жатканын белгиледи. Завод, фабрикаларды бир курууну, ушуну бир маселени карап берсеңиз, например, мурдагы масла завод, хлеб завод, Токтогулда эмне көп, балык көп, рыбный заводдорду ачсаңыздар болот, молочный заводдорду ачсаңыздар болот. Ушул маселени сизге жеткизип бир дыкат карап берет деген үмүттөбүз. Бияктан ушу жаштар чыгып алып, бизге иш бербейсиң, иш бербейсиң дейт да. Мына биякта тазалыкта. Биякта тазалыкта жумуш таппай, жумушчулар таппай атат. Дагы башка ишкерлер боюнча мына. Азыр болсо айтып атышат, мына азыр индустарды же пакттарды алып келебиз депчи. Биз болсо жана эле тиги неме да, баарыбыз эле ошо кабинетте каалайт экенбиз негизи эле. Жетекчи болгусу келет экен. Эми жетекчиге чейин канча ступень бар негизи. Өчүш керек да ошо баардыгын.
Анан эле мына бияктан тазалыкта сурап атышат кызматкерлерди, мына жумушсуз мына жумушка келбей атат жаштар. Азыр эле тиякта мына тиги завод, фабриканын баарын жалдап аттан, башканын баарын ачып атабыз, аякка да кызматкерлер жок да. ГИКке жанагындай үйлөр салып аткан рабочийлер сурап атсак, аякка да кызматтар барышпайт. Анан билбейм кандай иштешибиз керек да. Мына азыр болсо тиги мына Урмат Оозбек жана тиги ким мэриянын баарын азыр алган кызмат даяр мына. Жыйында тургундар тарабынан айтылган көйгөйлөр боюнча тиешелүү мекеме уюмдардын өкүлдөрүнө тапшырмалар берилип, айрым маселелер жеринде чечилсе, калгандары көзөмөлгө алынды. Ошондой эле бул иштин алдында менин кабылдамам, соттун төрайымынын кабылдамасы, облустун прокурорунун кабылдамасы жана УУДдун кабылдамасы бар. Бияктан болсо чогулуш бүтүп аткандан кийин анан баардыктан ошо микрофон жанына үйүлүп калып, анан биздин сөзүбүз тукпай калды дебей, ошол жактан чогулуш бүтүп немеден ага чейин ошо арызыңар баарын берсеңер, ошол жактан бул кандай жооп берип атсак, ошондой силердин арызыңарга да жооп берүүгө биз даярбыз. Бейле кетсек, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык буга чейин Сузак, Базар Кургон, Нокен райондорунда жана Майлуу Суу, Таш көмүр, Кара Көл шаарларында элдик жыйындар жыйынтыкталган. Бүгүн Токтогул районундагы жолугушууларда соңуна чыгып, кийинки кезек Аксы районуна өттү. Асель Сыдыкова, Регион телеканалы.